Күндөгүдөй эле өтүп бараткан күндүн урунтуу кабарларын топтодук, кыскача мазмун түмүндөгүчө. Финансы полициясынын жана салык кызматынын 2 жооптуу кызматкери туруктуу коррупциялык схема түзүп алган деп шектелүүдө. Өкмөттүн электр энергияга болгон баасын кымбаттатуу планы барбы? Соңку күндөрү интернетте электр кымбаттайт деген түрдүү кабар тарап жатат. Кыргызстанда коронавирус табылды деген маалымат жалганбы же чынбы? Саламаттыкты сактоо министри өлкөдөгү азыркы абал туурасында маалымат берди. Аты жөнүм Айганыш Туратбек кызы, кутмандуу кечиңиздер менен. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Евразия экономикалык бирикмесине мүчө өлкөлөрдүн республикага мыйзамсыз товар киргизип турган туруктуу коррупциялык схеманын бетин ачты. Кармалган кызматкерлерди экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы менен салык мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү. Алар 2019 жылдан бери товарларды Кыргызстанга тоскоолдуксуз киргизип бергени үчүн акча алып турушкан деп шектелүүдө. Эки кызматкер тең УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Башка кабарлардан Баткен шаарында кыргыз-тажик өкмөт аралык чек ара сүйлөшүүсү өтүп жатат. Маалыматка караганда, жыйынга Кыргызстан тараптан вице-премьер-министр Акрам Мадумаров, Тажикстандагы элчи Жаныш Рустанбеков, Баткен облусунун башчысы Алишер Абдрахманов жана өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүл Назирбек Бөрбаев катышууда. Кыргызстан менен Тажикстан 1-мартка чейин чек ара боюнча бир катар маселелерди чечмекчи. Январь айында жер алмашууну макулдашкан. Кыргызстан Баткен шаарындагы Тескей жана арык асты аймактарын сунуштаганы белгилүү. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын буга чейинки жыйыны Тажикстандын Исфараш шаарында 4-5 февралда өткөн. Коронавирустан чочулоонун кажети жок. Бул туурасында саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев атайын маалымат жыйында билдирди. Ошондой эле коронавирустун алдын алуу үчүн аракеттер кандай жүрүп жатканын түшүндүрдү. Ал эми АКШ коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында Кыргызстанга гуманитардык жардам жөнөтөт. Бул чыккан коронавирустун түрү бул өзгөчө бир мутированный форма деп жаңы түрү чыгат. Ошондуктан азыркы күндө биздин дүйнөдөгү бүт кесипкөй профессорлор, окумуштуулар чогуу иштешип, мындай айтканда тез аранын ичинде алар жана тестти таап чыгышып, ошол коронавирусту аныктоо тести бүгүнкү күндө иштеп жатат. Биздин вирусолог лаборатория 2 жерде, бирөө Бишкекте, бирөө Ошто. Бүгүнкү күндө ошол лабораторияда биздин жана калган образецтин баары толук кандуу жаңы тест менен ушу коронавирусту тастыктап бүгүнкү күнү бизге маалыматтарды берип жатат. Ошондой эле министр Кыргызстандын аймагында коронавируска чалдыккан учур катталган жок экенин белгиледи. Ал маалымдагандай санитардык карантиндик пункттарда жана обсервациялоо госпиталдаштыруу пункттарында 99 дарыгер, 341 эпидемиолог, санитардык дарыгерлер жана лаборатордук кызматкерлер иштөөдө. Бүгүндө Кыргызстанда коронавирус катталган жок, эпидемиологиялык ситуация туруктуу. Ошондуктан баардык болгон аракеттин баарын мамлекеттин жетекчиси жана өкмөттүн жетекчиси жана бүт органдардын баары болгон иштин баарын жасап атабыз. Коронавирус Кыргызстанга киргизбөө үчүн. Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу алдын алуу иштеринин алкагында Кыргызстанда 150дөй адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Кытайдан келгендерден 3 күнгө чейин обсервацияда анализ алынып, контактта болдубу же жокпу эпидемиологиялык тактоолор жүргүзүлүп жатат. Инфекциянын очогунан келбеген болсо, анализинин жыйынтыгына жараша жашаган жерине медициналык көзөмөлгө жиберилүүдө. Коронавирус темасын улай Украинада ондогон демонстранттар Кытайдагы Ухань шаарынан эвакуацияланган жарандарды алып бара жаткан автобустарга ташыргытышты. Ал эми Казакстандын бир нече шаарларында наразылык митингдер пландалып жатат. Бийлик болсо коркутууга өттү. Бул жана башка дагы ааламда болуп жаткан кабарлар төмөнкү материалда.
Украиналыктар Кытайдан автобус менен келген мекендештерин ташбаранга алышты. Новый Санжары шаарынын тургундары Кытайдагы коронавирус эпидемиясынан кайтып келген 7 автобусту ташбаранга алып агрессия менен тосуп алышкан. Жүргүнчүлөр дем алуу органдарын коргоочу беткап, эле айдоочулар атайын кийимчен болушкан. Полиция кызматкерлери көзөмөлдөп тургандыгына карабастан атайын чогулуп турган эл нааразычылыктарын билдирип, келген автобустардын терезелерине таш ыргытып талкалашкан. Көзөмөл катуу жүргүзүлсө дагы мушташ орун алып тартип бузгандар кармалган. Ал эми вирустун очогунан келген Украин жарандары автобустар менен санаторияга кирип кетишкен. Анкара менен Москванын мамилеси курчуду. Орусиянын коргоо министрлиги Түркия куралчан топторго көмөк көрсөтүп, алар Идлибтеги Сириянын өкмөт күчтөрүнө чабуул койгонун маалымдады. Буга жооп кылып Москва козголоңчуларды абадан бутак алды. Ал эми Түркия болсо Сирия армиясын артиллериялык аткылоого алып, ондогон сириялык аскер каза тапканын, 5 танк жана 2 зооттолгон жүк ташыган унаа жок кылынганын билдирди. Анкара Сириянын армиясынын аткылоосунан улам 2 аскери каза тапканын, жооп кайтарууга аргасыз болгонун айтты. Бир айдын ичинде Анкара Идлиб аймагынан 15 аскерин жоготту. АКШнын президенти Дональд Трамп Түштүк Кореянын Мителер тасмасына Оскар сыйлыгынын жылдын мыкты фильм байгесинин берилишин сындады. Айтымында АКШ менен Түштүк Кореянын соода жаатында көйгөйлөрү толтура. Эми аларга жылдын мыкты фильми сыйлыгы берилип жатат. Бул өзү кандай деди. Бул кино чет элдик мыкты тасма сыйлыгын алат деп ойлогом, деди ал. Эске салсак, бир жума мурун Түштүк Кореялык режиссер Пон Чун Хонун Мителер деген тасмасы тарыхта биринчи жолу чет элдик кино боюнча номинациясын жеңип алган. Иранда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Анда 290 орунга 7000ден ашуун талапкер атсалышууда. Эгер консерваторлор парламентте көпчүлүк орунду ээлесе, Тегеран менен Вашингтондон чыңалуусу күч алат дешет саясатчылар. Анткени консерваторлор президент Хасан Роуханинин саясатын сындап келет. Лидери болсо АКШ жана Европа өлкөлөрү менен диалог түзүүнү колдойт. Буга чейин Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи өлкө күчтүү парламентке муктаж экенин айтып, жаңы шайлоого активдүү катышуу керектигин белгилеген. 22 февралда Казакстандын бир нече шаарларында нааразычылык митингдер өтөт деген маалыматтан кийин казак бийлиги жоопкерчилик кандай болоорун алдын ала эскертүүдө. Башкы прокурор социалдык тармактар аркылуу 22 февралда элди митингге чыгууга чакыргандарды чагымчылдар деп атады. Ал эми мурунку министр жана банкир Мухтар Аблязов негиздеген Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы экстремисттик уюм деп табылганын эскертти. Казак бийлиги нааразычылык митинг өткөрүү үчүн уруксат алуу керек деген мыйзамдарды киргизген болчу. Американын чалгын кызматтарынын өкүлдөрү мыйзам чыгаруучуларга Орусия Дональд Трамптын кайрадан президенттикке шайланышы үчүн АКШнын шайлоо кампаниясына кийлигишип жатканын эскертти. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазышууда. Белгиле кетсек, улуттук чалгын кызматында шайлоолордун коопсуздугу үчүн жооптуу Шелби Пирсондун баяндамасы президент Дональд Трамптын нааразычылыгын жараткан. Америкалык чалгын кызматы маалыматына караганда, бул сапар Орусия демократиялык партиянын баштапкы шайлоо айланпасында эле кибер чабуулдарын баштады. Операция тууралуу кеңири сөз болгон жок, бирок орусиялык хакерлер мурдагыдан кылдат аракет жасап жатканы айтылууда. Кытайда коронавирусту жуктургандардын саны 76 000 адамга жетти. Японияда 728, Түштүк Кореяда 156 адам, Сингапурда 85 адам, Гонконгда 68, Таиландда 35, Германияда 16 жана Америка Кошмо Штатында 15 киши катталган. Кытайдан сырткары вируска кабылгандардын саны 1000ден ашат. Мындан сырткары Жапония, Франция, Гонконг, Тайвань жана Филиппинде коронавирустан каза болгондор бар. Мисалга алсак, Японияда коронавирустан 3 адам каза болду. Лондондо падышалык колледждин хирургдарына скрипка черткен 50 жаштагы Дагмар Тернер аттуу аял өзүн операция кылганга жардам берди. Анын мээсиндеги шишигин кесип жатканда дарыгерлер мээнин кайсыл жактарында аракеттер жасалып жатканын аныкташ үчүн ал скрипкада ойноп берген. Шишик мээнин сол колунун иштешине жооп бере турган кооптуу жерге жакын жерде жайгашкан. Кыргыз өкмөтүнүн электр энергиясын кымбаттатуу планы барбы? Анткени соңку күндөрү интернетте электр кымбаттайт деген түрдүү кабар тараган. Учурда мамлекеттик агенттик 2020-2022 жылдарга карата бекитиле турган электр энергиясына жана жылуулук энергиясына болгон орто мөөнөттүк тарифтик саясаттын долбоорун иштеп чыккан. Бул долбоор азыр өкмөттүн аппаратында каралып, макулдашуу жүрүп жатат. Электр энергияга болгон бааларга карата имиштердин чын бышыгы кийинки сюжетте.
Улуттук энергия холдингтин стратегиялык өнүгүү жана адам ресурстары башкармалыгынын жетекчиси Кубаныч Беков электр энергияга болгон бааны көтөрүү туура болот деген пикирин жарыялаган. Анын айтымында жарыкка болгон социалдык тариф 77 тыйынды жок дегенде инфляция менен бирге өскүдөй кылып көтөрүү зарыл. Чиновник 1 киловатт сааттын өз наркы 169 тыйын болсо сатылган баасы 136 тыйын экенин айтып, ар бир киловаттка 30-33 тыйындан жетпей калып жатканын кошумчалаган. Адистин мындай билдирүүсү тарифти жогорулатуу зарыл экендигин эске салган. Ал эми светке болгон баа көтөрүлөт деген кабар элди кооптонткон маселе экени ачык белгилүү. Бирок бүгүн улуттук энергия холдингтин жетекчилиги электр энергиясына тарифти жогорулатуу планы жок экенин билдирип чыкты. Буну тарифти өзгөртүү боюнча азыркы күндө эч кандай пландар жок. Учурда отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча агенттик бекиткен тарифке ылайык 700 киловатт саатка чейин электр энергиясынын 1 киловатт сааты 77 тыйын, андан ашса 2 сом 16 тыйын. Ал эми өнөр жай ишканалары үчүн 1 киловатт саат электр энергиясы 2 сом 24 тыйынды түзөт. Быйыл өлкө боюнча 300 миң акылдуу эсептегичтер орнотулат. Алар эң алды менен электр энергиясын көп колдонгон бюджеттик жана коммерциялык мекемелер менен 3 фазасы бар Хан Сарай үйлөргө коюлары айтылды. Счетчиктердин баасы тендер менен болот. Мен примерный баасын айттым. 2,5 миң сом, 1 фаза, 5 миң сом, 3 фаза. Кыргызстан быйыл электр энергиясын экспорттобойт, анткени суу тартыш. Тескерисинче Казакстан же Тажикстандан импорттоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Улуттук энергетикалык холдинг ишканасынын төрагасы Айтмамат Назаровдун айлык акысы 56 миң сомду түзөт. Ал эми холдингде жалпысынан 44 кызматкер иштейт. Алардын орточо маянасы 24 миң сомду түзөт. Менин айлыгым азыр мен 56 миң сом айлыгым. Баардыгын кошкондо. Менин шофёрум жок, машинам жок. Өзүмүн диним алып жүрөм. Өлкөнүн тышкы карыздарын көпчүлүгү жолдор менен электр тармагына жумшалганы белгилүү. Мында мамлекеттик карыз 4,6 миллиард долларды түзсө, анын 1,5 миллиард долларынан ашыгы энергетика тармагына туура келет. Аталган акчанын 1 миллиард доллары 3 долбоорго жумшалган. Алардын катарында Датка Кемин, Бишкек ЖЭП долбоорлору бар. Каныбек Темиров, Мехридин Турдуев, Нурньюз, Бишкек. Сиздер соңку жаңылыктар менен таанышып жатасыздар. Эми кийинки бөлүктөгү негизги жаңылыктардан кыскача. Эл аралык FIFA футбол уюму Кыргызстандын жеңишине шектенүүдө. Мьянманы жеңген кыргыз футболчулары атайын сүйлөшүп алып уткан деген версияны иликтей турганы белгилүү болду. Балдарын чоочун эле адамдарга таштап, чет жерде иштеп жүргөн мекендештер. Мигранттардын андай балдарын мамлекет коргоого алышы керек дегендер бар. Индияда Айсулу Тыныбекова коло байге үчүн күрөшөт. Балбан айым биринчи кармашында япониялык спортчуга жеңилип калды. Башкы прокуратура шаардык кеңештерге болуучу шайлоого карата Ошто массалык каттоо боюнча мыйзам бузууларды аныктап, сотко чейинки өндүрүшкө алды. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын маалымат кызматы билдирди. Ош шаарында январь-февраль айларында 35.895 адам жаңыдан катталган. Текшерүүнүн жыйынтыгында каттоо кызматынын өкүлдөрү жарандарды үй ээлеринин айрымдарынын уруксаты жок каттоого коюшканы жана керектүү документтери жок эле ишке ашырганы аныкталган. Кайрадан Кыргызстандын өзүндөгү кабарларга келсек, 5600 баланы ата-энеси бөтөн адамдарга таштап миграцияга кеткен. Бул тууралуу Жогорку кеңештин Республика Ата журт фракциясынын жыйынында социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров билдирди. Анын айтымында балдарын кароосуз калтырып кеткен ата-энелердин жоопкерчилигин кароо сунушталууда. Айтымында миграцияда жүрүп баласын таштап кеткен ата-энелер бар. Ымыркайларды алып келип документтерин даярдап жатабыз. Мында ата-энелердин дагы жоопкерчилигин кароо сунушталууда. Улукбек Кочкоров 5600 баланы ата-энеси туугандык байланышы жок бөтөн адамдарга таштап миграцияга кетип калганын белгиледи. Ал эми депутат Марлен Маматалиев ата-энеси жок балдардын жоопкерчилигин мамлекет толугу менен өзүнө алууга тийиш деген пикирин айтты. Аларга татыктуу таалим-тарбия жана билим берүү зарыл. Жогорку окуу жайларында квоталар бар. Аларга айрым аткаминерлердин балдары өтүп жатат. Жетим балдардын сынактан тышкары кабыл алынышына мүмкүнчүлүк түзүү керектигин белгиледи эл өкүлү. Бул маалда
Парламенттеги Атамекен фракциясынын кезектеги жыйынында Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалы жана ага байланышкан мыйзам долбоорун иштеп чыгуу маселелери талкууланды. Мөңгү таза суу булагы адам өмүрүнө өтө зарыл болгон табият белеги экенин айткан депутат Наталья Никитенко бул багытта мыйзам кабыл алуу зарылчылыгын түшүндүрдү. Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалы жана суу ресурстарды пайдалануу маселесин күн тартибинен түшпөй депутаттардын талкуусунда Кумтөрдөгү негизги кен байлыктар 5 мөңгүнүн астында жатат. Азыр Давыдов, Лысый мөңгүлөрүнүн жарымынын көбү талкаланып бүткөнү маалым. Мы видим, что последствия воздействия на ледники, они приводят к серьезным катастрофическим ситуациям чрезвычайным. Депутат Эмиль Токтошовдун айтымында бул жаатта алгылыктуу иштерди баштап мөңгүнү коргоо жана натыйжалуу пайдалануу маселесине тиешелүү мыйзам долбоорун кабыл алуу зарыл. Биздин жаныбыз, биз каныбыз ушу ала тоо менен байланган. Ала тоо деген ала тоо бул мөңгү менен ала тоо. Жөнө тоо эмес, ошон үчүн мөңгүнү ала тоо деп атаган. Ошон үчүн биз башкача мамиле бөлүшүбүз керек. Ошол эле биздин өкмөт үстүдө турган биздин ошол чоңдорубуз дагы көз карашын оңдоп, көз карашын түз мындай келечек үчүн маанилүү бир жакка буруп, баарыбыз бир чогуу, бул бизге эле эмес, Атамекен фракциясы эмес, бирлештирген эмес, бардык келечек буундар үчүн биз азыртан бир мыйзам кабыл алып, чогуу иштесек, бир жыйынтык келет. Мөңгүнү коргоого багытталган мыйзам долбоору 2014-жылы Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынып, бирок президенттин каршылыгы менен кайра артка кайтарылган болчу. Андыктан жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгуудан мурун ошол мыйзамды кайрадан карап чыгып, кемчиликтерин жоюу менен кабыл алуу керектиги айтылды. Бул жерде өкмөт ошол маселени Жогорку Кеңештен защита кыла албаган үчүн президент тараптан возражение коюлган да. Бүгүн мына ушул эле биздин институттар башкалар баары өкмөт менен иштейт. Биринчи өкмөт бул маселеге кызыктар болуп, өкмөт муну чечиш керек. Жыйында мөңгүнү изилдеп жүргөн коомдук уюмдардын өкүлдөрү баяндама жасашып, жылдан жылга өлкөбүздөгү мөңгүлөрдүн көлөмү азайып бара жатканын билдиришти. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 6000ге жакын мөңгү бар. Адистердин эсебинде соңку 30-40 жылдагы глобалдык жылуулуктун натыйжасында миңдей мөңгү эрип кеткен. Башка кабарлардан Кыргызстан Мьянма командасы менен болгон беттеште жең ичинен сүйлөшүп алган. Мына ушундай шектенүүнү футбол федерациясынын эл аралык ассоциациясы билдирүүдө. Өткөн жылдын октябрь айында футбол боюнча улуттук команда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Мьянманы 7-0 эсеби менен жеңип алган. Мьянманын футбол федерациясынын башкы катчысы Коко Тейн бул окуянын иликтенишине кызыктар экенин билдирген. Эгер кандайдыр бир спорттук манипуляцияга тиешелүү жагдайлар аныкталса, катуу жаза каралган. ФИФА жакында эле ушундай учурда 5 жылга чейин оюнга чыгууга тыюу салган айып эрежесин киргизген деп айтылат уюмдун билдирүүсүндө. Ал эми кыргызстандык белгилүү балбан Айсулуу Тыныбекова Азия чемпионатынын биринчи кармашында япониялык Юкако Кавайге жеңилип калды. Тыныбекова менен Кавай 62 кг салмакта күч сынашты. Жеңишти 6-1 эсеби менен япон спортчусу алып кетти. Беттеш бүтөргө чукул эсеп 1-1 болчу, бирок Кавай атандашын көтөрүп чапкандыгы үчүн 5 упай алып кеткен. Эгер ал финалга чыга алса, Тыныбекова коло байге үчүн күрөшөт. Турнир ушул тапта Нью-Дели шаарында болуп жатат. Бул окуялардын орчундалары болду. Ошондой эле коомдо жана сиздерде болуп жаткан окуя көйгөйлөрдү жеткирүүгө сиздердин да мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал үчүн биздин телеканалдын мобилдик репортер кызматы иштеп жатканын эсиңизге салабыз. Тарткан видеоңузду жана кабарыңызды 0553 53 00 05 WhatsApp номер аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.